Саламатсыздарбы, шоу-бизнес жылдыздары каналындасыз. Алгачкы жаңылыкты Данияр Эрматовдун кайсы бийкешти Дубайга эс алууга жибергенинен баштайм. Ырчы мырза өзүнүн менеджерине Дубайга жолдомо менен темир тулпар белек кылганын жазды. Өзүмдүн менеджериме 2019 жылдын эсебинен темир тулпар менен Дубайга жолдомо бердим. 2020 жылы андан да жакшы иштесең белектер чоңоюп кете берет. Дубайга келүү менин кыялым болчу. Бул кыялымды ишке ашырган, ар дайымкыдай эле менин жакшы көргөн, бир туугандай болгон Данияр Эрматов байкем. Чоң рахмат. Эс алуу сонун өтүп жатат. Эс алуу бүткөндөн кийин ишке катуу киришебиз. Татыктуусун, буюрса дагы көп ийгиликтерди жаратабыз. Ал эми Самара Каримова болсо, дейшиндер менен бийлеп көңүл ачып жүргөн кези көз ирмемдер кийинки сүрөттөрдө. Эрмек Нурбаев Мирбек Атабековду колдоду. Ырчы Атабеков апасы өз үйүндө каракталганы боюнча кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу милицияга нааразычылыгын айтып, президентке кайрылган болчу. Эртең мындай окуя баарыбыздын башыбыздан өтүшү мүмкүн. Адилеттүүлүк орнош керек. Мирбекти колдойм. Бөөдө кырсыктан тышкары бололу. Жылдыздар жаңылыгын Анжеликасыз элестетүү деле мүмкүн эмес. Ырчы, ийгиликтүү ишкер айым алып баруучу, көп кырдуу талант Анжелика Кайратова бир канча жылдан бери иштетип келе жаткан сулуулук салонун сатууда. Аны жеке баракчасы аркылуу жарнамалап жатат. Помещение, которое я продаю. Привет. Показать салон. Буга чейин кызына алган темир тулпарын да сатыкка коюп, кайра сатуудан баш тартканын айткан болчу. Өткөн аптада эле банктан ири суммада акча алып жаткан сүрөтүн жарыялаган интернет колдонуучулары Анжелика материалдык кризиске туш болгонун жазып кабатыр алышууда. Ырчы айым башка, мындан дагы чоң сулуулук салонун ачып, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жатканын айтып, өзүнүн командасына мыкты адистерди топтоп жатканы дагы айтылууда. Коронавирус бирөөнүн бизнеси, бирөөнүн дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес долбооруна азгырылбагыла. Чурка иште коронавирус жок, бизге коркунуч алып келбейт. Мындай пикири менен ааламга дем берүүчү Гүлзат Мамытбек бөлүштү. Хочу поделиться своим мнением про коронавирус. Или коронавирус, как его там называют. Это чей-то огромный, крутой проект. Кто-то сделал так, чтобы быстро слух прошелся про какой-то там вирус страшненький, и чтобы все акции на биржах упали, и какой-то красавчик взял эти акции, выкупил по вот такой цене, и сейчас по вот такой цене продает, ты понимаешь? Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова болсо, кыз бурак тобундагы айрым кыздарга нааразы. Берген маегинде кыздарды жеке ырчы катары чыгаргандан кийин көкүрөккө тепки жегенин айткан. Мен көп ошол дүңгүрөтүп койгон кыздардан көкүрөгүмө тепки жегенден кийин ошондой жекирчиларды чыга албай калдым. Жекирдатпай калдым. Себеби каныңды, жаныңды берип, жүрөгүңдү арнап, өзүңдүн балаңдан да жакшы көргөн адам бүткүл сенин тумшуңа бир муш салып басып кетет экен. Айтылган сөздөр Кенже Дүйшеевага тиешелүү экени дагы айтылды. Буга ырчы айымдын өз жообу бар. Ар бир нерсени чабыштырып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, ташыган адамдарга да Кудай бар. Ушундай сөздөрдү койгулачы. Менден башка 300 кызы бар. Алардын ар биринин тагдыры бар. Кандай кыйынчылыкты өткөнүн баарын билем. Мен эле көзүңөргө иле бергенди токтоткула. Көөдөнү жамандыкка толгон адам каалаганын сүйлөп жүргөн жаңылык эмес. Күлкүмдү келтиресиңер. Мен ал жактан кеткениме 10 жыл болду. Унуткулачы, менден башка айтарга адам жокпу? Менин өз жолум бар. Ишиме тоскоол болбогула. Көп тарыхты камтыган команданын жападан жалгыз сыйлыкты алган. Эмгек менен жеткен адам менен тескерисинче сыймыктаныш керек.
Сыдыман деген каймана аты менен таанымал блогер Элмир Сыдыманов кечирим сурады. Ал Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып, анда Ош облусунун тургундарына карата жагымсыз сөздөрдү айтып, аларды жаман көрөрүн билдирген. Аны көрелектер бул тасмада. Гольские, там, я не знаю, там, Таласские, либо Нарынские, они так пишут мат, что аж тебе обидно становится. Вот уж хуник, еще какие-то странные слова. Бул социалдык тармактарда катуу сынга алынды. Коомчулук элди түндүк түштүккө бөлбөөгө чакырышкан. Андан соң ал кечирим сураган видео жүктөдү. Атың чыкпаса жер өрттө деген сыяктуу кылып. Мен ошондой болуп кетти. Мен инсан катары жаңылдым, кечирим сураймын. Анткени мен Ош жергесине мындай толтура туугандарым бар, толтура досторум бар, тааныш, коллегаларым бар. Алар менен баарына жакшы мамиледемин. Эч кимсе менен кырылышкым келбейт. Бүт Оштун баарын билбей туруп мен аларды сынагым келбейт. И бул жерден туура эмес видеонун орто жерин кесип туруп, эл журтка таратып, көптөгөн массовый түрдө муну Инстаграмда жарыяланып кетти. Баардыгыңарга кайрылам. Ошондой туура эмес рекламага берилбегилечи. Ал жерде жакшылап карасаңыздар, мен алар жерде хейтерлерге эле обращение жазып аткан болчумун да. Эң башкысы бирүү челбиз, бөлүнбөйлү. Пикир калтырып каналга жазылганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.